Адам баласынын баары эле саяпкер боло албайт. Саяпкерчилик дагы өзүнчө бир династия болушу мүмкүн. Ар кандай кызыкчылыктан же болбосо табиятынан берилген бир талант десек болот. Дал ошол саяпкерлер ар кандай бүлүк багууда өздөрүнүн алдына максат коюп, илгерки жакшы үмүт менен иш алып барса керек. Жакшы ой жарым ырыс. Несинин саяпкерине да тиешелүү адат деп эсептейм. Береги аты аталган бүлүктүн аты Месси деп белгилүү дүйнөнүн 5 жолку мыкты футболчусу аталган атактуу Мессинин ысымынан ырымдалып коюлса керек. Өзү дагы токтоо мүнөздү туутуткан Месси ири мелдештерде ири байгелерди багындырат. Оюн таласында арылып табан Мессине оңойчулук жаратып, жардам кылгысы келет. Көбүнчө алгырлыгы, учкан куштай суу койгондугу менен башкалардан айырмаланып, көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурат. Ахиллес ар дайым улак чабыштарда байгелүү орундар менен ийгиликтин үстүндө жүрөт. Ал жаныбар өтө эле эркелиги менен айырмаланат. Баскан тууганы дагы шок. Эрке баланын мүнөзүндөй, бирок мүнөзү жумшак. Жашоодо оюн карактыгы, сууткан учурда же болбосо оюн таласында да эркелик мүнөзүн көрсөтөт. Бирок кыраакылыгы басымдуулук кылып, көптөгөн таймаштарда байгелерди багындырып келет. Турмушта да көптүгүнөн көп нерсеге моюн сунбайт. Аздыр көптүр адам тарабынан асыралган жылкылардын жашоосу ары кызыктуу, ары суктанарлык, ары ийгиликтүү жүрүштөр менен коштолуп келет. Турмушта адамдын канатындай болуп кызмат кылган жылкылардын жашоосун экрандан элге чагылдырып келебиз. Алкынган аргымактардын арбондуу ийгиликтерин эл назарына ар жума сайын чагылдырып турмакчыбыз. Аргымак көрсөтүүсүнүн алкагында 3 гүлүк аргымактар менен тааныштырдык. Ахиллес, Айтору жана Месси. Алардын ичинен мага өзгөчө жакканы могу Месси болду. Бул туяктарында актыгы, өзгөчө сулуулугу, өзүнүн кашкалыгы, анан дагы адамга жакын, жумшак мүнөзү менен айырмаланды. Сиздерде да ушундай гүлүк аттар болсо бизге кайрылыңыздар. Төмөндөгү телефондор сиздер үчүн, урматтуу теле көрүүчүлөр. Анда эмесе бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Келинки көрсөтүүдөн жолукканга чейин аман болуңуздар.